Assalamualaikum dostlar. Bu çalışta sizlerge sprinterler tuраlı, бортовой жана пассажирский sprinterler тууралуу видео чыгармакчыбыз. Анда биздин каналга жазылып, ошо видеолорду көрүп туруңуз. Ошо видеолорду көрүп, sprinterler бааларын көрсөтүп кетебиз. Мерс оригинал 2003 объем MK2 $6500 деп, номерге жазып алсаңыздар болот. Болса грузовой спринтер екен. Сіздерге арт жақтарын полный тартып көрсетіп қояйын. Bir мосты екен арт жағы. Bir мосты спринтер. Онда бұл жағында да бір 2 мосты спринтер тұрады. Бұның бағасын сіздерге көрсетіп қояйын. $8,000 деп, 2.9 turbo dizel ekan. Свежий бензин деп, пакетовый жайда. Социально отличный деп, номерлерге, ошо номерлерге байланышсаңыздар болот экен. Көрүңүздөр. Бортовой спринтер. Арты болсо 2 мосттуу экен. Артында көрүңүздөр. Ушунун эле жанында бұл да 2 мосты, бирок пассажирский спринтер екен. Спринтер. Объем 2005 жылы $11,000 деп. Номерге байланышсаңыздар болот. Караңыздар жакшылап. Иштерин полностью тартып көрсөтүп коеюн. Бұл автомат екен. Қараңыздар. Бұның жанында болса, bir мосты сары түстегі мини-бус деп қойса болады. Біраз артық қысқарақ екен. Бұл болса $7,000 деп отат екен. Номерлерге жазып алсаңыздар болот. Объем 3 жылы 99 жылы чыгарылган экен. Эгер кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыгып, байланышсаңыздар болот. Мен силерге арткы жактарын дагы тартып көрсөтүп коем. Ушул байланыштарга чыгып, bir мосты екен, булуттардын балондорун жакшылап көрүп тартып алсаңыздар болот. Эсимдин номерин дагы силерге тартып көрсөтүп. Мен бул хозяин менен сүйлөштүм. Окончательный баасын эгерде жакшы сүйлөшсөңүздөр, бул $6,500 берет экен. Эгерде ондан дагы жакшы сүйлөшсөңүздөр, бир $6,500 дагы түшүп берем дейт. Өзү хозяин орус экен. Номерлерди жазып койдум, ошол номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Номерди силерге жакшылап көрсөтүп коеюн. Жана дагы пассажирский спринтер турат. Мына спринтерди силерге көрсөтүп коеюн. Баасы $6,500, 2001 жылы чыгарылган. Объем 3.2 механик экен. Мына номерлерди жазып алыңыздар. Мына силерге болондогу аттактарын полностью көрсөтө кетейин. Жүзтал туралы көрсөтө кетейин. Болону простой болон. Зимний болондо турат экен. Жакшы көрүп алыңыздар. Кузуктары баары эле жакшы экен. Таза. Эч жери урган, чапкыланган жерлер жок экен. Мына ушундай спринтер пассажирский, бул номерге дагы байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Ушул эле спринтердин жанында дагы бир пассажирский спринтерди тартабыз. Спринтер 2000 жыл экен, 2.9, расход 12 деп. Вариант бар экен. Башка машиналарга алмаштырабыз деп. Ошондо атат. Баасы болсо $10,500 деп. Кызыктырса, ушул номерге байланышсаңыздар болот. Болондор простой болон. Просто болон экен.
Жакшылап көрүп алыңыздар. Жана дагы бир сары спринтер бар экен. Bunun mesela 97 жылы Avia MK3 пассажирский 13 местасы бар екен. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Баасын тилекке каршы жазмаптыр. Ушул номерге байланышып чалып сүрсөңүздөр болот. Мына астынан полностью сиздерге көрсөтүп берейин. Бұл жерде дагы бир спринтер бар екен, пассажирский кузовтагы. Ошол номерлерге байланыштырып. Жыл 2008 Avia MK2. Бул номерлерге жазып байланышсаңыздар болот. Ушул кузовтагы экен. Мына номерлерди сурап. Осы эки мосту екен, мына астагы. Ekmesi oldu. Eşitler olsa daha şunu başlatken. Peki bunun bazı kança mı? 8 süreçler üstü. Kança doların tegereğinden düşüp veresinler. Söyleşiyorsunlar ha? Negisi 8 bin dolar. 2008. Çıktı. Bazı olsa 8 bin dolar dedi. Söyleşiyoruz dedi. Biraz түшпөрүнөт канча суу жатканын өзүңүздөр сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул жерде сиздерге дагы бир спринтерди көрсөтүп кетебиз. Спринтер Benz механика 95-жылы объем 3 турбо дизель экен. Мотор жагы ремонт кылышты. Моторун болсо уже алмаштырып ремонт кылыптыр. Жағы жазалды, полный капиталлары. Мотор полностью кайра жасалыптыр. Баасы $6500 деп. Окончательно ошо 5700-5800 доллардын тегерегинде берет экен. Ошого байланышсаңыздар болот. Сиздерге дөңгөлөктөрүн дагы көрсөтүп коеюн. Тизимде сызымка дөңгөлөктөр турушат. Бул жактан астынан полностью сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына жерде дагы бир спринтер турат. Сиздерге маалымат бере кетейин. Ичине алып. Объем 3 куб, баасы $5400 деп атат экен. Окончательно $5000 берем дейт. Ушул номерге байланышып, номериңизди айтып койсоңуз, номериңиз жок экен. 0555 0555 24 26 71. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыз болот. Сиздерге иштеринен тартып көрсөтүп эметип коеюн. Жакшылап көрүңүздөр. Полностью пассажирский кузовтагы экен. Сага аттап койгонго. Мына ушундай урматтуу достор, мен сиздерге спринтерди толук менен көрсөтүп бердим. Бир жерде спринтер бар экен, ошону сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерде сиздерге Volkswagen LT деген кузовундагы спринтер сыяктуу сиздерге машинаны көрсөтө кетейин. Жылы болсо 2002 экен, объем 2.5, баасы $8000 деп. Эси менен сүйлөшсөк $7500 берем деди. Мына номерди жазып алыңыздар, эгер кызыктырса, бир аз түшүп бериши мүмкүн. Ата 7500 окончательно деди. Мына дөңгөлөктөрүн да сиздерге көрсөтүп коеюн. Зимний баллонда турат экен. Эки мосту жакшылап көрүп алыңыздар. Буга чейин кайсы жактарда колдондуңуз эле? Муну мен иш жакка колдонгон жок. 1 жыл болду үйдө турду да. Үйдө турду да? Көп иш жакка деле айдаган жок. Негизи өзүңүздүн колдонгонуңузга канча жыл болду? 1 жыл болду. 1 жыл толук болду. 1 жыл толук болду. Былтыр ушул убакыт болгон. Эгерден реальный клиент чыгып калса 7500ге бересизби окончательно? Дагы сүйлөшөбүз. Дагы сүйлөшөбүз, бир аз түшүп беришиңиз мүмкүн экен да. Аны эмесе ушул спринтерди көрүңүздөр туугандар.
сіздерге бир аз түшүп берем деп, жакшы спринтер экен, мына кузовтарын дагы жакшылап көрүп алыңыздар. Мен сіздерге ички көрүнүштөрүн дагы көрсөтүп коеюн. Бишкек шаарында болсоңуздар, бүт дүкөндөргө доставка кылып иштесеңиздер болот экен, мына ичи кеңири. Бул жерге дагы эгер кааласаңыздар балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды отургузуп алып, жардам сыяктуу жардам берип, ушундай жүктөрдү жүктөп иштесеңиздер болот экен. Мына көрүңүздөр. Ушул номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Бул жерде дагы бир кичинекей спринтер бар экен. Бишкек шаарына такси болгонго болот экен. Көрүп алыңыздар. Mercedes 316 2002 жылы механика, объем 2.7, басы $8.000 деп, номерді көріп алыңыздар. Азыр ээсинен сүйлөшөбүз, аканчатынды канчага берет? Аканчатынды канча бересиз? 7-ге. 7-ге бересиз, а? Андан дагы бир жакшы сүйлөсөң, андан түшүп бересизби же? Аканчатынды 7. Аканчатынды 7, а? Ээсимен сүйлөштүк, аканчатынды 2.7 болон зимний төбөт экен, жакшылап көрүп алыңыздар, арттары полностью баары тартылган. Аяктарына полностью сиздерге көрсөтүп коеюн. Үстүнө эч кандай кузовтарына урулган жерлер жок. Көрүп алыңыздар, реальный бааларды $7.000 берет экен. Бул жерде грузовой спринтер бар экен, ушул жерде ушу спринтерлерди көрүп койсоңуздар болот. Баасы болсо $9.700 деп атыптыр. Көрүп алыңыздар, номерлерди жазып. Механика 6 супкасы бар екен, 2002 жылы чыгарылган, 2008. Басым болсо болор жери $9.000 берет экен. Жаңы чыккан кузовтар болот, ушуларды көрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай достор, бүгүнкү чыгарылышта ушу сиздерге спринтерлерди баарын көрсөттүк. Бүгүнкү чыгарылышта баары спринтерлер уже убакыт болгонго байланыштуу базарда чыгып жатышат, баары тилекке каршы. Кийинки чыгарылышта сиздерге баары спринтерлердин бааларын толугу менен тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар достор.